Арбаңыздар Айкөл студиясының көрермандары. Мына бүгін біз қасиеттүү көлүбүздүн Рух Ордодон Рух Санат фестивалынан дагы кыскача интервьюларды алып берели деген ниет кылдык. Азыр бизде кыскача интервью берүүгө макулдугун берген агайыбыз, куш келипсиз агай. Филология илимдеринин доктору, чыгаан илимпоз, кадырлуу агайыбыз Кадыралы Коңкобаев. Саламатсызбы агай? Бүгүнкү майрамыбыз менен, сиздин майрамыңыз дегеним биздин ушундай руханий азыктын өзөктүү болуп өсүп жетилүүсүнө сиздердин салымыңыздар абдан чоң. Биздин өсүп келе жаткан жаш муундар үчүн чоң салым кошууга болгон күч аракетиңиздерди, акыл эмгегиңиздерди жумшап жатасыздар. Биз ошон үчүн абдан сыймыктанабыз сиздерди агайларыбыз мененчи. Деги эле ушу рух санаттын жаралышы, рух санаттын дүйнө элине даңазаланып өткөрүлүшүнүн маани маңызы жөнүндө сиз адис катары чечмелеп берсеңиз, биздин көрөрмандарга абдан кызыктуу болмок агай. Жакшы болот. Кыргыз деген эң байыркы элдин жан дүйнөсү, руху бир кандайдыр бир деңгээлде жанданып атат деп кубанычта болуп аткансыз. Туура айтасыз. Ачылышындагы элдин келгени, ошолордун аябай карап отургандары, кечиндеги расмий ачылышындагы, анын эртең мененки конгресстин ачылышындагы бул Рух Ордодогу бүт кыймыл аракеттер, катышуучулардын мына пикир алышкандагы таң калгандары бизди абдан кубандырды. Себеби бул Рух Санат салттуу маданият жана музыка фестивалы Кыргызстан үчүн менимче руханий жан дүйнө боюнча кыргыздыгын эң биринчи иретте кыргыздарга таанытуу үчүн, экинчиден дүйнөгө кыргыздын нукура маданиятын таанытуу үчүн экинчи бир чоң иш-чара болуп атат. Биринчи иш-чара бул дүйнөлүк көчмөндөр оюну. Көчмөндөр оюну бул эң туура айтасыз. Кыргызстан үчүн көчмөндөр оюну бул чоң бренд деген сөз чыкпадыбы? Туура. Ушундай бир жакшы натыйжаларды берди. Кудай буйруса, эли журтубуз эмдиги жылдагы биздин мамлекетибиз чечим чыгарды. Эмдиги жыл дагы бир кубанып, дүйнөнү дагы бир таң калтыра турган жайыбыз бар. Экинчи жагынан мына быйылкы мына Рух Санат фестивалынын дүйнөлүк деңгээлдеги фестивалын өтүп жатканы аябай таң калтырат. Себеби бул жерде дагы биз бир иш-чара менен эки коёнду атып атабыз да. Ошон чечмелеп беребиз. Биринчиси бул биз өзүбүздүн улуу маданиятыбыз, Манас баштаган улуу маданиятыбыздын эмне экенин, ошону мына Чыңгыз Айтматовдун Рух Ордодогу залында ошол кишинин кандайдыр арбагы дагы туура айтасыз. Оодарылып алдыго деп ойлойм. Ошол жерде аябай жакшы айттыңыз. Дүйнөнүн 35 мамлекетинен келген окумуштуулар, атиги чоң сахналардагы 35 өлкөдөн келген 200дөн ашыгыраак өнөр адамдарынын өз өнөрлөрүн көргөзүп жаткандары таң калтырат да. Эми бул жерде ошондой эле биз биринчиден өзүбүздүн улуу маданиятыбыз бар экендигине кыргыздар ишенишибиз керек. Туура. Ошол улуу маданият эмне үчүн керек? Ал кыргыз деген элди эл кылып турган ошол маданият. Анын тили, тарыхы, маданияты, музыкасы, салт санасы, каада салттарын бар. Мына бизге ошол каада салттын баарын көргөзүп атат. Туура. Боз үйлөрүбүз, алардын жасалгалары, мынакей кол өнөрчүлөрүбүздүн кыргыздын жасаган жыгачтардан жасаган ошону унутпай улантып келаткандыгыбыз, бир дүйнөгө бир кыргыздар келип, турист кыргыздардын баары ушу Рух Ордого келип, кечөөтөн бери мындай агылып келип атышат. Туура. Экинчи жагынан биз өзүбүз таанып атабыз, ушундай бар экенинчи. Мына шаарда чоңойгон кыргыздар көп билбей калды. Балдарыбыз билбейт. Булардын баардыгын кыргыз телеканалдары, басма сөз, прессанын баардыгы элге кененирээк жайылтуу керек. Экинчиден ошол учурда ошо 35 мамлекеттен келген элдердин өкүлдөрү өздөрүнүн салттуу азыркы аңкылдак, даңкылдак маданиятын эмес, салттуу маданиятын
Өздерінің көне маданиятын. Екінші жағынан өнерлерін сахнадан көргізіп жатады. Мысалы үшін Индиядан келгендердің мынандай отырып алып біріншіден барабанын ұрласа, екіншіден жаңағы қомыс сияқты инструментін çalып қандай таң қалдырды. Кеше мына біздің қазақ туғандарыбыздың Туран деген ансамблі Урманбекті айтып сонун болды, Урманбекті айтқандаға, сонун. Мен Турандың немелерін аябай көп көрдім. Будапештте дағы көп жолы. Астанада аябай көп. Бұлар ұқмыш бір нәрселерді жаратып атады да. Жана Түркиядан келген ырчыдағы қырғызша ырда бар. Керемет қырғызша. Ошондуктан бұлар дағы бір өзін чоқмыш болып атады. Біздің фестиваль екінші Қырғыз елінің, Қырғыз мамлекетінің екінші бренді болды ғой десем. Ең тура айтасыз. Себебі мұндайды жасаш үшін мамлекет керек. Қуаттуу мамлекет керек. Мамлекет бұл елдің ең чоң таянычы. Ел ішенген нәрсе бұл мамлекеттік ұйым деген нәрсе болады. Ел емін үшін мамлекетті құрады. Мені деп ел айтады. Мені маданиятымды, елімді сақтасын, жаштарыма мықты білім берсін, еліміздің денсаулығы мықты болсын, жашоосу бақуат болсын деп мамлекетті құрады. Тура айтасыз. Мына Қырғызстанда 35 жылдан бері көп нәрсені көрдік та. Емнесін жашырабыз. Сіздер күбө болдуңуздар, ошонун баардыгы башыңыздан өттү да. Ошонун эмнесин жашырабыз. Мисалы үчүн мына кийинки 4 жылдан ашык убакыттан бери элибиздеки экономикалык өнүгүү, ошону менен эле катар эгемендик жылдарындагы биздин маданиятыбыздын ушундай өнүгүп аткандыгы, мурдагы унутулган төкмөлөрүбүздүн миңдеп жүздөгөн төкмөлөрдүн чыккандыгы, манасчыларыбыздын эл арасына чыгып аткандыгы, байма-бай мына акындардын айтыштарынын болуп аткандыгы, жанакы сармердендердин жүрүп аткандыгы, мына Урух фестивалындагы Кыргыздын азаматтарынын ырдап аткандары кечээ конкурс. Ошону айтпайсызбы? Таң кала турган нерсе. Эң туура агай. Мисалы үчүн бүгүн мына Жапониядан келген бир жапон азис экен. Ошол илимий доклад жасады. Илимий докладында илгерки биздин мына алтаистика илиминде бүт түрк элдери, туңгус манжур элдери, моңгол элдеринин баардыгы, ошолордун ичинде корейлер менен жапондордун ичиндеги айну деген эл бар. Айын деп коебуз. Ошол айындардын Кокайда провинциясында жашаган жана биздин Сейтек Качкынбай деген жигитибиз Кокайданын мэриясын иштеп атат. Сейтек мэрияда иштеп атат. Азамат. Мына ошол жерде айын деген эл жашайт. Өздөрү айын дейт, орустар аларды айын деп атап койгондо, алардын теги дагы бизден чыккан эл. Түрк тектүү, Алтай тектүү элдер. Мен мына канча-мынча ошол Америкадагы индейлерден бери мындай изилдеп. Ооба, сиз изилдөөлөрүңүздү жүргүзүп атпайсызбы? Таң кала турган нерсе. Мисалы үчүн бул жерде ошо бүгүн ошол жигит мени таң калтырды. Алардын бир чыгач оозгомузу бар экен. Биздин чыгач оозгомуздун эң байыркы түрү кейиптенет да. Дал ошол. Бирок жана башкачараак экен, ошол эле түзүлүшүнүн баардыгы. Үндүн чыгышы деле ошондой. Үндүн чыгышы да ошондой. Чыгач биздин оозгомуз чыккандай болуп атат да. Мен бул таралган аймактар, мисалы үчүн Сахада, Якутияда аябай ошондо ошого окшогон. Анан мына түштүк Сибир элдеринде, мына мажарларда да ошол бар да. Ошол жыгач оозгомузчу. Анан биздеки жыгач оозгомуз, мисалы үчүн ушулардын бүгүнкү маданиятта кайра жанданып атканы. Булардын баардыгы биздин мамлекетибиздин болгондугу, мамлекетибиздин кубаттанып бара жаткандыгы. Болбосо мына Урух санат фестивалын биздин жана Роза Аманова кызыбыз ошол демилген 20 жылдан бери көтөрүп жүрүп, анан ошону урматтуу президентибиз Садыр мырза колдоп, атайын өкмөттүн тескемесин чыгарттырып, ушу дүйнөгө мына биринчи кадам шалтып, экинчи брендти жаратып атабыз биз.
Ең соңуна кай. Ошондуктан Ооба. бул ошо кече министрибиз дагы айтты, премьер министрибиз дагы айтты. Бүт келген элдердин баардыгы таң калып турат. Ал турсун Казакстандын тышкы иштер министри кече келип ачылышына көрүп кетти. Кубана турган нерсе. Элибизди Туура айтасыз. мамлекетти жашатышыбыз керек. Мамлекетти жакшы жашатышыбыз керек. Аны эмне менен жашатабыз? Аны тарбияланган, өзүнүн ата салтын нугунан ажырабаган, каадасын, салттын, диний ишенимдерин абдан туруктуу сактаган, ошону тутунган эл гана Кыргыз Республикасы деген мамлекетибизди өнүктүрөт. Ар бир жараныбыздын ар биринин жоопкерчилиги мамлекеттин өнүгүшү үчүн, мамлекеттин туруктуу жашасы үчүн, жашоолору үчүн мынарекиндей дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүп турушубуз керек. Ошон үчүн маанилүү. Эң туура айтасыз агай. Аябай сону маалымат бердиңиз да, мен ушуну угайын деп аткам. Себеби дегенде биздин бул жака келе албай калган көрөрмандарыбыз бар, ошол биздин бүт жалпы дүйнө элине тарап кеткен биздин бордошторубуз, мекендештерибиз бар. Алар үчүн абдан сону маалымат айттыңыз да. Анан дагы бир суроо сурап калгым келип атат да сизденчи. Ооба, кече күнүчү бул жерде ушул эмнен жүрүшүндө кайсы бир өзүбүздү бир көөнө тарыхка баргандай болдук да. Анан көк майсандарга жатып алып көрүп атышат, баягы кыргыз жан баштап жатып алыпчы. Эң сонун көрүнүш болду да. Анан сиз ушундай илимпоз, илимдин дыйканы катары ушунчалык сиз толкунданып атканыңыз, сиз эмоцияңызды мен жанатан бери угуп, сезип туруп, мен да толкунданып атам да. Анткени чындыгында биздин улут үчүн бир чоң жумуш болуп аткандыгын. Эми баягы Манасты биз изилдеп бүттүк дей беребиз да. Анан сиздин илимпоз катары ушул рекелердин баардыгы Манаста бар да. Изилдене элек дагы кайсы жактарына көңүл бөлүшүбүз керек агай? Эми Кудай буйруса Манасты изилдей турган учур келди. Ой, рахмат агай. Манастын ичиндеги ар бир түшүнүктөрдү, ар бир сөздөрдү, ар бир кыргыз элинин байыртадан берки катмар болуп келе жаткан маданияты дал ушул Манастын ичинде турат. Туура. Ошондуктан эми мен жарыялап эле турайын. Ооба. Иштер башталды. Кудай буйруса 1 жыл, 2 жылдын ичинде Манас дастаныбыздын ичиндеги бүт кыргыз эли сактап койгон келечек муундарына. Ооз экиле десеңиз, ооз эки сактап койгон. Ошолордун баардыгын мына Сагынбай Орозбаковдун, Саякбай Каралыбаевдин, Жүсүп Мамай, Манасчы атабыздын, мен ал кишилерди, мен кимди көрдүм, Жүсүп Мамай менен көп аралашып, Акчийге чейин барып, жеке сүйлөшүп, ушундай кумуш адам экендигине таң калдым да. Ал кишинин жашоосунун кандай болгондугун, ошолордун баардыгы менен тааныштыгым бар. Анан бул Манастын чынында эле бүгүнкү кыргыз эли окумуштууларыбыз деле анын деген баягы сюжетин кичине айтып бүттүк десем болот да. Чынында ичиндеги түшүнүктөрдүн баардыгын миңдеген жылдар катмар изилдене элек. Капкага ачыла элек дейсизби? Ооба, ошолордун Кудай буйруса багы ачыла баштады. Менин Нурдин Усеев деген окуучум бар. Ооба. Элисей жазууларын баарын биз баардын кыдырып жүрүп, ошолорду изилдеп мен бир топ окуучуларын даярдадым. Рахмат агай. Анан кийин ошол Нурдин өзүнөн өзү ошо Манастын ичиндеги байыркы сөздөрдү таап, ошолор жөнүндө абдан кызыктуу китеп жазып, Манас академиясына бердим деп атат. Ал жакка чыкса, Кудай буйруса жаман болбойт. Эң сонун агай. Бара мына кыргыз илим ар нерсе илимге таяныш керек. Туура. Эң туура. Себеби негизи пайдалуу бекем болбосо, баардык нерсе урап калат. Өмүрү кыска болуп калат. Туура айтасыз. Мындай чындыкка таянылбаган изилдөө дагы, иш аракеттер дагы натыйжа бербей калат. Туура. Ошондуктан мен ойлоймун, бул илимге абдан чоң көңүл бөлүнүш керек. Мына Урук санат дүйнөлүк фестивалынын
өтүшүндөгү көп нерсени ойлондуруп биз ушулардан дагы туура натыйжа Ой, чыгарышыбыз отуатат, туура натыйжа Туура. чыгарышыбыз керек. Демек, кыргыз мамлекети ушундай чоң фестивалды көчмөндөр оюнун өткөрүп аткан кыргыз мамлекети эми илимге өзгөчө кыргызды кыргыз кылып кармап турган, миңдеген жылдар кармаган эң байыркы түрк элибиз деген нерсени ким сактады? Аны кыргыз сактады. Туура. Ошонун баардыгын калыбына келтирип, бүгүнкү эртеңки жүздөгөн, миңдеген жылдар кыргыз мамлекеттин, кыргыз элдерин мурдакыдай тоздурбай, Туура. Манаста айтылат го. Кырылган сайын кычаган кыргыз, түгөнгөн сайын түтөгөн Түтөгөн кыргыз деп. Биз эми чын эле түтөп, чын эле Чын эле. өнүгө турган учурубузга келдик. Ошондуктан Аябай туура айттыңыз агай. илимге, жаштарды тарбиялоого, келечекте элибизди аталарыбыз, энелерибиз баскан жол менен ошолор таштап, бизге таштап кеткен чыйырлар менен даңгыраган жолдорго чыгышыбыз керек. Ой, бали агай. Эң сонун, абдан сонун маалымат бердиңиз агай. Рахмат. Биздин бул кыскача интервьюдан биздин максатыбыз ушул болчу. Адис катары, Илимпулс катары бизге кичине маалымат берсеңиз элибизге депчи. Сизге бекем ден соолук агай. Дайыма биздин илимибиздин, рухубуздун ушу туу чокусунда жүрүп, өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып, артыңыздан бир топ шакирттер даярдай беришиңизге чын ниеттен тилектешпиз. Бар болуңуз агай. Дагы ийгиликтүү улансыз сиздин мындан аркы ишиңиз. Эң башкысы эли журтубуз. Ооба. Элибиз бакубат, жерибиз бүтүн, мамлекетибиз абдан мыкты болуш керек деп, бекем болуш керек. Ушун менен Айкөл студиясы даярдаган кыскача интервьюсунун соңуна чыктык. Алдыда дагы кызыктуу бир топ интервьюларды чыгарып турабыз. Биз менен болуңуздар, саламатта калыңыздар.